Кыргызда байыртадан сөз бар эмеспи, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген ансыңарындай учурда өлкөдө кош бийлик турукташып калгандай. Мыйзамдуу шайланган эл башчы президент Садыр Жапаровдун бийлигин толук кандуу сүрөй албаган Камчыбек Ташиев ачык эле аны тоготпой коомчулукка вакцинациядан баштап ирригация менен тарификацияга чейин суроолорду мен чечем деп пресс-конференция өткөргөнүнөн эле байкалат. Депутат Жанар Акаев дагы эң туура баамдаган. УКМК төрагасы жеке өзү каалаганын камап, өлкө башчысын алсыздатып койду. Ташиевдин чексиз амбициясынан улам ички саясат толкундаганы аз келгенсип, тышкы коңшулар менен да мамиле болуп көрбөгөндөй бузулду. Так ушул кишинин ойлонулбаган провокациялары мекенибизде согуш коркунучуна алып келгени да буга күбө. Бул жерде эч кандай маселе болбошу керек. Жакшы сөзгө келе алышпаса, Садыр Жапаров эртең эле Ташиевди жумуштан айдашы милдет. Ал канча жер тепкилебесин, жалпы элибиздин ишеничи учурда бир адамда. Шайлагандан кийин баарыбыз Нуркожо уулу Садырга баш ийип, ага тескери тийгендерди тыйышыбыз абзел. Кыргыздын талабы азыр бир тартип орнотулсун, өйдө жакты ыраттуулук жок болсо, мындан арыда интрига күчөп, ички тышкы душмандардан да чоң коркунуч туулуп, аягы жакшы бүтпөйт. Булак Азия Ньюс. Эл чындыкты билсин. Айбар Султангазиев вакцина өлүмгө себепкер болсо ага эч бир дарыгер же министрлик жоопкерчилик албайт. Акыркы учурларда вакцина алгандардын арасында өлүмгө кабылып, ар түрдүү деңгээлди көтөрө албай аткандар чыгууда. Негизи эмдөөдөн өтө турган адам ага алдын ала даярдык көрүшү керекпи? Сөзсүз, жүрөк, кан диабети сыяктуу өнөкөт оорулар барлар алдын ала текшерүүдөн өтүшү керек. Ал эми эч кандай өнөкөт оорусу жоктор вакцинация жасатканына барганда ошол жердеги дарыгерлерден сурап, өтө ысыкта өзүн начар сезип турса, кан басымы норма эмес болсо, эмдөөнү токтото турушу зарыл. Ар бир адам өзүнүн абалына көңүл бөлүп, анан эмдөөдөн өтсө болот. Вакцинадан улам өтүп кетти дегендерге эмне дейсиз? Бизде азыр 360 000 адам эмдөөдөн өттү. Ошонун ичинен 5-10 адам көтөрө албай калып атат. Мындай учурлар сөзсүз болот. Бирок салыштырып карасак, вакцина алуу пайдалуу экенин билип атпайбы? Эгер 360 000 адам эмдөө албаганда, алардын 70-80 оорудан улам өтүп кетмек. 50 000 оор формасы менен ооруп, кийин ден соолугуна сөзсүз залакасы тиймек. Дүйнө жүзүндө деле ушундай. Вакцина бирдей эле. Болгону анын ар бир адамга берген таасири ар башка. Ошондуктан эгер вакцина өлүмгө себепкер болсо деле, ага эч бир дарыгер же министрлик жоопкерчилик ала албайт. Биз аларга күнөө кое албайбыз. Вакцинанын эффективдүүлүгү тууралуу дагы ар кандай пикирлер айтылып атат. Ал толук изилденип бүтпөгөндүктөн эмдөө алган адамдын кийин ден соолугуна залакасы тийип калабы? Маселен, Синофармдын эффективдүүлүгү 80%, 20% кайрадан ооруп калышы мүмкүн. Бирок оору жеңил өтүп, өлүмдөн сактап калат. Туура, бардык вакциналар толук изилденип бүтө элек. Бирок азыркы коронавирустун жайылып жатканы согушка окшош. Анан ошол согуш убагында ал курал бизге туура келбейт дей берсек болбойт да. Колдо бар нерсени пайдалануу керек. Вакцина деле ошондой. Башка вариант жок. Анан вакцина менен элди өлтүрүп коет экен деп атышат. Азыр Кытай 1 миллиард элин эмдеп койду. Ошонун баарын өлтүрүш үчүн эмдедиби? Американын 350 миллион жаранынын 180 миллиону эмделди. Эгер бизди өлтүрүү максаты болсо, анда өздөрүн биринчи өлтүрмөк беле. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Беларуста хакерлер паспорт системасын бузуп, Бакиев баш болгон миллиондогон жарандардын маалыматын жарыялады. Киберпартизандар аталышындагы анонимдүү хакерлер тобу Беларустун паспорт системасын бузуп, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин маалыматын алышкан. Бул тууралуу 31 июлда «Настоящее время» басылмасы билдирди. Хакерлердин айтымында, алардын колунда мурунку президент Курманбек Бакиев баш болгон миллиондогон беларустун маалыматтары бар. Алар 27 июлда Телеграмга Бакиевдин паспорттук маалыматтары боюнча маалыматтын бир бөлүгүн жайгаштырышкан. «Настоящее время» маалыматы боюнча киберпартизандарга маалыматты табууга бир нече мүнөт кеткен. Алар жиберген досьеде толук паспорттук маалыматтар, жашаган жери жана иштеген жери, ошондой эле техникалык маалыматтар камтылган. Мисалы, паспортто виза чаптоо үчүн орун түгөнгөндүгү жөнүндө маалымат жана башка. 10 июль 2005 жыл Курманбек Бакиев Кыргызстандын президенти болуп шайланган. 23 июль 2009 жылы экинчи мөөнөткө шайланган. 2010 жылы апрелде Кыргызстандын түштүгүндө кыргыздар менен өзбектердин ортосундагы этникалык кагылышы чыккан топулоңдун натыйжасында Бакиев бийликтен кулатылып Беларуска качкан. 6 май 2010 жыл Кыргызстандын башкы прокуратурасы Беларуска Бакиевди экстрадициялоо өтүнүчүн жөнөткөн. Беларустун башкы прокуратурасы экстрадициядан баш тарткан. 8 февраль 2012 жылы Беларустун жалпыга маалымдоо каражаттарында Бакиев Беларустун жарандыгын алып, Минскидин четинде кыймылсыз мүлккө ээ болгон деген маалымат пайда болгон. 12 февраль 2013 жылы Кыргызстанда кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу
беренеси боюнча кылмыш жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табылып, сыртынан 24 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга эркинен ажыратылган. 5 апрель 2014 жыл Курманбек Бакиев британиялык ишкер Шон Дейлин өмүрүнө кол салуу уюштурган үчүн 25 жылга эркинен ажыратылган. Бул өкүмдү Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган. 2021 жылдын июлунда издөө жарыяланган. Ал кумтөр алтын кен иштетүүдө коррупцияга айыпталууда. Булак Акипресс. Эл чындыкты билсин. Бир да медаль жок Олимпиадага барган Тажикстан спортчулары үйүнө кайтты. Тажикстан спорттун бокс, дзюдо, сууда сүзүү жана жеңил атлетика түрү боюнча лицензия алган. Беттешке чыкканда баары биринчи этаптан эле өтпөй калган. Тажикстан Токио Олимпиадасынан бир медаль ала алган жок. Спортчулар бүгүн акыркы мелдешин жыйынтыктап үйүнө кайтууда. Бул тууралуу Спутник Тажикстан агенттиги жазды. Коңшу өлкөдөн Олимпиада оюндарына 10 спортчу барган. Бирөө квалификациялык турнирден жаракат алып катыша албай калган. Тажикстан спорттун бокс, дзюдо, сууда сүзүү жана жеңил атлетика түрү боюнча лицензия алган. Ал эми беттешке чыкканда баары биринчи этаптан эле өтпөй калган. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Бакиевдин кемчилигин эки эле киши бетке айткан. Азаттык радиосунун бийлик сырлары берүүсүнүн кезектеги коногу Кыргызстандын акыйкатчысы генерал-лейтенант Токон Мамытов маегинде улуттук коопсуздук комитетинин демократиялык уюмдарга мамилеси, жетекчилерди алмаштыруунун себеби жана генералдар Жумабек Асанкулов, Анарбек Бакаев Бакиевдин кызматтык ордо ишке ашпай калган реформалар тууралуу айтып берди. Токон мырза 1990-жылдардын башында Кыргызстандын коопсуздук кызматын жетектеп турган кесипкөй генерал Жумабек Асанкулов кызматтан алынып, анын ордуна илимий кызматкер педагог Анарбек Бакаев дайындалган. Анын себебин сиз эмнеден көрөсүз? Деги мындай дайындоо өзүн актаганбы? Генерал Жумабек Асанкулов убагында мен жетекчим болгон, анын кол алдында көп жыл иштедим. 2007 апрель айында мен атайын Москвага барып, ал киши менен жолугуп келгем. Ошондон 2 ай өтпөй дүйнөдөн өтүп кетти. Мен генерал менен 10 сааттан ашык сүйлөшкөм. Эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр эле? Көп нерсе тууралуу аңгемелешкенбиз. СССРдин акыркы жылдарында демократиялык кыймылдар чыгып жатканда Жумабек Асанкулов алардын лидерлердин бирине дагы куугунтук кылган жок. Кошуна мамлекеттерде демократтарга катуу куугунтуктар болуп, ар кимиси чилдей таркатканын баарыбыз билебиз. Союздук республикалардын коопсуздук комитеттеринин жетекчилеринен айырмаланып, ал киши элди угалы деп турду. Жумабек Асанкулов биринчилерден болуп комитетке журналисттерди чакырып, басма сөз жыйынын өткөрүп, бардык суроолорго качпай ачык жооп берген. Анан дагы бир маанилүү маселе Аскар Акаевдин президент болуп калышына бир топ кишилер себепкер болгон, депутаттар шайлаганы белгилүү. Бирок ошол жараянга чейин даярдаган Акаевда президент болушуна Асанкулов негизги ролду ойногон. Мен ошол маселелердин майда чүйдөсүнө чейин ал кишинин өз оозунан уккам. Мындай жакшылыктарды билбей, эшеги ылайдан өткөндөн кийин баарын унутуп калгандар болду. Акаев эмне үчүн ал кишини кызматтан алды деп ойлойсуз? Ишенимден чыгып калган деген пикирлер бар эмеспи? Ал киши ишенимден чыккан эмес, бизди сатып кетти, коммунисттерди колдоп кетти деп ушакташкан. Алардын баары болбогон иш. ГКЧП дегенди убагында Горбачев, Яковлев болуп өздөрү уюштурган саясий шоу болгон. Бүгүн баары ачык болуп турат. Болуптур. Генерал Асанкуловдун ордуна Илимпоз Бакаевдин дайындалышы канчалык өзүн актаган эле. Эсиңерде болсо керек, легендарлуу жогорку кеңештин депутаттары Акаевка ГКЧПдан кийин көрдүңүзбү, жолдош президент коопсуздук комитетине, ички иштер министрлигине ишенген өз кишиңиз болушу керек. Керек болсо жакын туугандарыңызды коюңуз дешкен. Мен Акаевка башка жакын тууганын алып келбей, Анарбек Бакаевди комитеттин төрагалыгына алып келгенине ыраазымын. Ал КГБнын сыртынан келсе дагы мыкты жетекчи болгон. Коопсуздук комитеттин бир кышында башкаларга берген жок, талаткан жок. Комитеттин ишин жакшыртты, коррупцияга малынган жок, таза иштеген. Токон мырза, комитеттин төрагасы президентке жакын ишенимдүү адам болушу керек дегендер болду деп жатпайсызбы? Бакиев президент болгондо дагы комитет төрагасынын биринчи орун басарлыгына бир тууганы Жаныш Бакиевди алып келбедиби? Ал өзүн актадыбы? Албетте, Жаныш деле жакшы адам, анын да укугу өз тажрыйбасы болгон. Бирок Жаныш Бакиевдин деңгээли генерал Жумабек Асанкулов менен Анарбек Бакаевке жетпейт, салыштырып да болбойт. Алар асман менен жердей айырмаланып турушат. Менимче Курманбек Бакиев иниси эмес, башка ишенген кишисин койгондо жакшы болмок. 2007 Бакиев бийликте турган мезгилде сиз өлкөнүн укук коргоо органдарын реформалоо боюнча комиссиянын жетекчиси болуп турсуз. Сиздин ордун басарыңыз Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш болгон экен. Эмне реформа жасагансыздар? Маалымат угулбайт. Комиссия түзүлдү, бир нече отурумдар болгон. Биринчи ишти коргоо министрлигинен баштайлы дедик. Бирок чек ара кызматына тийбей, Союз
мезгилиндеги боюнча калтыра турган болгонбуз. Калтырып койгонуңар реформа болуп эсептелеби. Союз мезгилинде Кыргызстандык чек ара кызматы дегеле болгон эмес. Биздин чек арабызды Орусиянын чек арачылары кайтарып калды го. Керек болсо армиябыз да жок эле. Кыскасы коргоо министрлигин реформа кылып мобилдүү кесипкөй 9 миңдин тегерегиндеги чакан армия түзүүнү пландадык. Баткенге Жалал Абадка, Ошко, Токмокко же Бишкекке аскердик бригадаларды уюштурууну сунуш кылдык. 1999-2000 жылдардагы Баткендеги, кийин Оганстандагы, Чеченстандагы окуяларды эске алып тоолуу аймакта коргонуу жөндөмдүүлүгү бар мобилдүү армия түзүү идеясы чыккан. Кыскасы реформалык программабызды жазып алып, президент Курманбек Бакиевке премьер-министр Игорь Чудиновго алып келдик. Жакшы экен деп жактырышты. Бирок каражаттын жоктугунан ал реформа ишке ашпай калган. Сиз Бакиевдин убагында президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары, коопсуздук комитетинин катчысы, президенттик администрациясынын мамлекеттик кеңешчиси катары жогорку кызматтарда иштегенсиз. Президенттин баласы Максимди, иниси Жанышты мамлекеттик башкарууга аралашкан деп айта аласызбы? Алар да классташтары, курсташтары, достору, туугандары бар кыргыздар экен. Албетте таасири болду. Президенттин иниси баласы мамлекеттик ишке аралашып жаткан ошол мыйзамсыз көрүнүштөрдү Курманбек Бакиевке айта алдыңызбы? Убагында президентке мен айткам дегем деп азыр көп кишилер мактанып айтып жүрүшөт. Мен билем, андай болгон эмес. Бакиевке кирип бардык маселелерди ачык бетине айткан эки эле киши Топчубек Тургуналиев менен кинорежиссер Болот Шамшиев болгон. Экөө тең президенттин кеңешчилери эле. Ошол катуу сын айтылгандан кийин экөө тең жумуштан кетишкен. Булак Азаттык.